Bardıq mamlaket kızmatkerler tınbay işleşimiz gerek. Mamlaket kızmatga geldin mi? İşte. Mamlaket kızmatga geldin mi? Oşol elden jaşlagay ak batasını alış gerek. An mamlaket kızmatga gelip murdagıday mamlaket kızmatga hazır bayış üçün je bolbosa özünün bir kadır barkın kötörüş üçün gelbey. Kadır barkты el kötörüş gerek. Oşonduktan бұл жерде биздин арабызда турган бардык мамлекет кызматкерлерге дагы бир жолу тапшырма иретинде айтып өтөмүн. Кылган жумушуңардын бардыгында элдин ыраазычылыгы болуш керек. Бул эң негизинен укук коргоо органдары, прокуратура органдары, сот органдары, коопсуздук органдары элдин түздөн түз тилегин аткармайынча же элдин түздөн түз ошол суроо талаптарына жооп бермейинче ишиңерге мындай жакшы баа берилбейт. Өзүңүздөр билесиздер, мына эл журтка дагы муну айтып коюшубуз керек, мындай жарыя кылып. Мына азыр сотторубуз, Жөнөкөй районунун соттору эң аз алган акчасы 300 000 сом болду. 300 000 сом болду. Облустука андан да көбүрөөк. Жанагы жогорку соттун судьялары андан да көбүрөөк болду. Бул эмне үчүн жасалып атат? Ошол соттор коррупциялык элементтерге берилбесин, элдин турмушун, элдин ошо чече турган жумушун акыйкат чечип берсин деп президентибиз ошого умтулуп атат. Ошондуктан ушул маселени жакшылап карашыбыз керек. Билесиздер, Ош шаары эми муну азыр айтсаң тарых болот, кээ бирлери кээде өзүбүз деле ишенбей кетебиз, ушундай болду беле дегендейчи. Ош шаарында өтө Ош шаары эле эмес, бүт эле Кыргызстаныбыздын бардыгында эле, айрыкча Ош шаарында өтө криминалдаштырып кеткенбиз. Криминалдар көбөйүп кеткен, бандиттер көбөйүп кеткен, обугичтиктер, кыйынмын деген баягы чала спортсмендер көбөйүп кеткен. Бизнесмендерди кыйнап, ал бизнесмендерди эле кыйнабастан, жөнөкөй адамдарды кыйнабастан мамлекеттик органдарга кол сала башташкан. Мына ошолордун бардыгын тартипке келтириш үчүн не деген эмгек кетти? Ошолор тартипке келтирип, бардыгын мыйзамдуу болуп, бардыгы мыйзамдуу жашап, бардыгы бир мыйзамга баш ийдиришке алып келиш үчүн не деген гана көп кыйынчылыктарды өттүк. Мына ошонун бардыгы эми артта калды. Мындан ары биз өсүп өнүгүшүбүз керек.